Assalamu alaikum мынакей достор, дем кантип салыш керек деп мага комментарийлерге жазып, WhatsApp, Instagramдан жазып атасыздар. Дем салганда мындай. Эми жеңили көп, түрлөрү көп, сүрөлөр көп, рукия мисалы үчүн чоң устаздар чоң дем салышта башкача дем салат, каарыкелерибизчи. Бирок жеңили биз устаздар үйрөткөндөй, биз билгендей, биринчи салават окуйсуздар бир жолу, андан 7 жолу Фатиха, 7 жолу Аятул Курси, 7 жолу Ихлас, 7 жолу Фалак, 7 жолу Нас, анан аягына салават. Жана дуа кыласыздар ошо кимге дем салып аткан болсоңуз. Аллах Тааладан шифа сурап. Бул шарттар эми кандай? Салават кайсы? Жана намаздан кийинки 2 рекет, 4 рекеттен кийинки толук салават ошону айтасыздар. Аллахумма солли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад, кама соллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннека хамидум маджид. Аллахумма барик ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад, кама баракта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннека хамидум маджид деп салават айтасыздар. Андан 7 жолу Фатиха мен бир жолу окуп берейин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين деп ушуну 7 жолу окуйсуздар. Анан ар бир окуган сайын ошо кимге өзүңүзгө дем салып атсаңыз же балаңызга, ата энеңизге, кыскасы кимге салып атсаңыз шифа деп мындай жеңил мындай бир шилекей чыккан сыяктуу тиге жеткендей болуп шифа деп турушуңуз керек да. Андан кийинкиси Аятул Курси. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху ла илаха илля хувал хайюл куйюм, ла та'хузуху синату ва ла наум, лаху ма фис самавати ва ма фил ард, ман заллази яшфау индаху illa биизних, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Şöyle bu şun dem salasılar Ayetul Kursi. Andan İhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekul lahu kufuwan ahad. Bunu 7 jolu. Her bir okansan şifa dep turasızlar. Kimge dem salып atsanızlar. Keyin Falak 7 jolu. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Andan keyin Nas. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Har bir emetken. Anlayın janagı başında aytkan salavat. Salavat başında жана аягында болуш керек, түшүндүңүздөр, Ортосунда Фатиха, Аятул Курси, Ихлас, Фалак, Нас болуш керек 7 жолдан. Салават 1 жолдан, башында жана аягында. Окуткөндөн кийин, баарын окуткөндөн кийин, о Кудай, ушул дем күч кубат өзүң бере аласың. Ушул ооруп аткан бир тууганга өзүң шифаңды бер деп Алладан жардам сурап, ушинтип дуа кыласыздар. Иншалла Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, Фатиха өлүмдөн башка бүт ооруга шифа деп. Чын жүрөктөн ишенип, якын ушул туруп кетет, ушул басып кетет, ушул ден соолугу жакшы болуп кетет деген ишеним менен ушул дем салсаңыздар, иншалла ошол бир ооруп аткан бир тууган жакшынакай болуп кетет. Мынакей ушул шарттары биз билген эң жеңил шарттар ушул. Ушуларды билбесеңиздер жаттап алыңыздар, китептерде бар. Ушинтип өзүңүздөргө, башкаларга дем салып турсаңыздар, сөзсүз пайдасы тиет. Сөзсүз эле бирөөгө барып акча берип дем салдырыштын деле негизи кажети жок да. Эми албетте өзүңүз билбесеңиз, айла жоктон барып салдырсаңыз болот. Бирок негизинен ушинтип дем салсаңыз, Аллах Таалам сөзсүз шифасын берет. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи